Себеби бул 10 үйдүн балдары ошол салган үйдө жашашып, балдары жашап, ошо балдарынын балдары азыр турак жайга муктаж болуп, булар барса батпай калып атат. Эми балдарга жай берсеңер, барсак деп тураттар. Пока мүмкүнчүлүктөрү бар, бирок 2-3 келин биригип калып атат деп булар ошону батпайбыз деп атышат да. Эми секин булар да көчүшөт эми. Азыр 10 үй калып атат, 10 үйдөн дагы азыр бир үй бул жака пасарга көчүп атат. 2 үй баягы аксакалдар өзүбүз жашап калдык, биз дагы кетебиз деп атат. Калгандары 8 үйдүн азыр убакта жашап аткан балдарга быйыл турак жай берилип калса өкмөттөн. Ошо турак жайга балдар турак жайга чыгып кетсе, булар дагы барышат ал жака. Кудай кааласа, эми коопсуз жерге барабыз деп отурабыз. Шунчалык өкмөткө рахмат. Шунчалык биздин коопсуздукту эске алып, шунчалык камкордук кылып отурган үчүн рахмат. Эми негизинде мына жаз айлары келип, мындай айтканда биздин ушу өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ал массалык маалымат каражаттары гезит журналдар аркылуу ушул жаз айы ушу жаанчыл болот деген божомолдор жүрүп жатат. Бул жаан болгондон кийин бул негизинде болушу мүмкүн, бул ошо жер көчкүлөр сүрүлүүсү катталат да. Ошондуктан ошо кооптуу участкада жашап аткан элдерди бүгүнкү күндө Баткен райондук мамлекеттик администрация башчысы акимдин тапшырмасы негизинде, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тапшырмасынын негизинде ушул кооптуу участкада жашап жаткан элдерди дагы бир жолу түшүндүрүп көчүрүү боюнча эскертүүлөрдү берип келиштабыз.